Тиги депутат кыйын экен, бетке айтты. Бул депутат кыйын экен, түкүнчө министрди жарга такады деп өз рейтингин гана көтөргөн пиарга жетиштик. Эл арасында таасирин күчөтүү, упай топтоо үчүн саясатчыларыбыз, айрым депутаттарыбыз популисттик билдирүүлөрдү жасоо менен алек болушту. Шайлоо дегенде жамы журт иренжиген акыбалга кептелди. Эгемендик алгандан тарта сөзүбүз менен ишибиз айкалышпай, эл арасында таасирин күчөтүү, упай топтоо үчүн саясатчыларыбыз, айрым депутаттарыбыз популисттик билдирүүлөрдү жасоо менен алек болушту. Ушул менин билдирүүм мамлекеттин эл аралык мамилелерине залакас тийип калбайбы деп ойлошпой, өзүнүн жеке пиарын жасап, элге жакшы көрүнүп алсам болду деген саясатчылар дагы болду. Тиги депутат кыйын экен, бетке айтты. Бул депутат кыйын экен, түкүнчө министрди жарга такады деп өз рейтингин гана көтөргөн пиарга жетиштик. Ошондой саясатчыларды көргөн кийинки муун, куру кыйкырык, куу сүрөөнгө жетеленип, популист, демагог болуп тарбияланып чыгуу коркунучуна туш болду. Мамлекеттин өнүгүшүн, келечегин, эл аралык кадыр баркын ойлогон, аны иш жүзүндө далилдеп аракет кылгандар абдан эле суюлуп, андан сырткары элибиз да кайдыгер абалда болуп, эч кимге ишенбей калды. Мыйзамдарды жеке кызыкчылыгы үчүн жазган депутаттар болду. Алар аз келгенсип, айрым депутаттар ири суммадагы акча үчүн чет өлкөлүк уюмдардын кызыкчылыгына, айрым депутаттар болсо өзүбүздүн эле олигархтардан өтө чоң суммада акча алып, алардын кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды жазып, кабыл алып берген учурлары да болгон. Муну биз азыр саясий коррупция деп атап жүрөбүз. Мына ушунун баарына араңарда көптөн бери депутат болуп келе жаткан менин мурдакы кесиптештерим күбө. Жаңы келген депутаттар эскилерден сурасаңыздар, алар кимдер экенин айтып беришет. Эми урматтуу депутаттар, муун алмашып, заман өзгөрүп жаткан өткөөл маалда жаңыча көз караш, жаңыча мамиле менен Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Силерден суранарым жогорудагыдай жагымсыз, мыйзамсыз, ыплас иштерди сиздер кайталабасаңыздар. Ар бириңиздерден мамлекетчил болушуңуздарды суранар элем. Жалпы элдин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеп бериңиздер.